Менин фамилиям Жапаркулова Толгонай Ахматовна. 1937 жылы туулгам. Согуш бала чагым согушка туш келген. Кийин өспүрүм чагымдагы татаал болгон биздики. Ошол убактагы жалаң эмгек менен неме кылганбыз. Колхоздо иштеген жалаң аялдар карган. Эркектер согушка кеткен. Аялдар буудай өргөндө биз аркасынан тергенбиз түшкөн буудайларды. Мугалимдер постоянно аркабызда жүргөн. Бирөө калса да кайт деп кайтарат эле. Ошентип мектептен кийин немеге ишке алып кеткен. Биз обед советти билген эмеспиз анда. Жалаң ошо неме кылып иштегенбиз. Ошол убакта закон абдан катуу, темирдей катуу болгон. Мектепте дагы мындай, колхоздо дагы кай жерде болсо закон катуу болгон. Темирдей катуу болгон. Ошо биз кылчайбастан моюн сунуп, ошо талаага барып, бир буудай калса да ошону алат элек. Кечкурун кырманга келип тапшырат элек. Акыбызга акына атала берет эле, ошонун үчүн үйгө барат элек. Кайра эртеси мектептен ары талаага кылып иштегенбиз. Бала чагыбыз мына ушинтип өткөн. Эми айтып атканда өзү түшүнүктүү, бул айтканга болот. Тарыктан эле окугулачы. Мындай биз көргөн күндө силер көрбөй эле койгула. Тартип аябы катуу болгон үчүн, элибиз жапатырмак эмгектенген үчүн биз жеңдик. Ошого Кудайга шүгүр. Немистерди жеңдик. Биз согушкан жокпуз, немистер бизге согуш ачты. Бирок жеңилди. Ошого миң Алла шүгүр. Бир канча тууган уругубуздан, акаларыбыздан, аталарыбыздан ажырадык. Но биримдик болуп, закон катуу болгон үчүн жеңип чыктык. Ыраазыбыз ошого. Мунан буякка турмушуңар, балдарым гүлдөп өсүш үчүн, кыргыз элинин чыңалышы үчүн, түптөнүшү үчүн талыкпай эмгекке эткиле. Биздин көргөн күндү тарыктан эле окугула. Башыңарга түшпөсүн. Каалабайм мен башыңарга түшкөн. Силер чыдай албайсыңар, эрке өскөн балдарсыңар. Биз чыдадык балдарым, силер көрбөгүлө. Заманыбыз тынч болсун. Жапатырмак иштеп, Кыргызстан гүлдөш үчүн салым кошкула баарыңар. Мен ушуну тилеймин силерге. Алла Таала ушуну насип кылсын. Бейпил турмушту насип кылсын. Бейпил турмушта жашагыла балдарым. Бактылуу болгула, балалуу чакалуу, үйлүү жайлуу болгула.